Бүгін 11 октябрда министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетінің төрағасы Камчыбек Ташиев Сузак районунун Винсовхоз айылында курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен таанышты. Учурда Асман 4 турак жайында курулуш иштери 93% аткарылган. Камчыбек Ташиев курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилеп, иштин сапаттуу жана өз убагында бүткөрүлүшү маанилүү экенин айтты. Eski remont bitti. Üçünde 800%. 800%'da çıkalım. Aha. Atak bitti kafası. Biz 100% kaça taşıyorlar? Verir mi? Первый президент принимает. Yok. Вы должны знать это. Kıdra çıkartma. Baskatımı değil mi? Kıdra çıkartma. 23'ne bir 20'sinde bir kontrol emek klasına, проверка klasına. Так. Она могла доложить здесь. Bakın bu. Письменный доклад берегись. Насколько этот объект готов? Если кайсы bir değer болуп калган болсонда жардам беришүү дейли эмеге. Жеңишке жардам беришүү бекке, жолдорду карагыласың, жолдорду карагыла, аярдагыла. Асман 4 турак жай комплексинде жалпы 945 батир курулууда. Комплекс 12 блоктон туруп, ар бири 9 кабаттуу болуп салынган. Бул батирлердин курулушу жыл аягына чейин толук бүткөрүлүп, комплекс ушул айда президенттин катышуусунда расмий ачылары белгилүү болду. Асман Резиденс 4 объектибизде жер аянты 2 гектар жеткинсип атат. 9 этаждан турган 12 блоктон турат. Жалпы батирлердин саны 945. Анын ичинен 3 бөлмөлүүсү 126, 2 бөлмөлүүсү 447, андан калганы баарысы 1 бөлмөлүүлөр. Жер алдында автоунаа токтотуучу жерлерибиз 246, ал эми жер сыртында боло турган автоунаа токтотуучу жерлер 600 место болуп эсептелет. 3 балдар ойночу аянтчасы бар. Азыркы маалда жумушубуз 93%га жетип калды десек болот. Ички жумуштар гана калган. Сыртынан бир кичине жерлерин асфальт басышыбыз, калган жумуштары бир гана ички жумуштар калган. Ал эми Асман 4 резиденс турак жайына жакын аймакта Асман 11 турак жай комплекси курулуп жатат. Азыркы учурда курулуш иштери 3-кабатка жетти. Комплекс жалпы 11 блоктон туруп, ар бири 9 кабаттуу болуп салынат. Жалпы 846 батир куруу пландалган. Атайын кызматтын төрагасы бул курулуш иштеринин жүрүшү менен да жеринде таанышып чыкты. 11'de 2 hektardan turgan жер аянтыбыз бар. 11 блок болот. 846 батирден турат. Азыркы учурда монолит, железобетонный монолит жумуштары жүрүп атат. Аларды 3-кабатка чыгып калдык. Мындайча айтканда бир 10%-ын айланасында жумуштар аткарылып кетти. Эскерте кетсек, бул аймак буга чейин жеке тараптарга сатылып, кароосуз абалда калган болчу. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде атылган жер толугу менен мамлекеттин менчигине кайтарылып, учурда анда эл үчүн арзан турак жайлар курулууда. Курулуш иштери баштан аяк атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлүндө турат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.